саламаттыкты сактоо министри кызматынан убактылуу четтетилген Алымкадыр Бейшеналиевдин кеңешчиси Мээрим Тилекова үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу 4-августта Facebook баракчасына анын адвокаты Кайсын Абакиров билдирди. Жактоочунун айтымында 4-августта Каракол шаардык сотунун токтому менен камактагы бөгөт чарасы өзгөртүлүп, ал 11-сентябрга чейин үй камагына чыгарылды. Тилекова кылмыш жаза кодексинин 343-беренесинен опузалап пара алуу негизинде кармалганын 17-майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма-сөз кызматы ырастаган жана карата тергөө жүрүп жаткандыгын билдирген. 12-майда Жети-Күздө медайымдардын кесиптик майрамына карата кафеде иш-чара өткөргөнүн, мурда орун басарынын катчысы болуп иштеп кеткен Тилекованы УКМКнын кызматкерлери ошол жерден кармап кетүүгө аракет кылганын, ага карата күч колдонуу коркунучу болгонун Азаттыкка Алымкадыр Бейшеналиев билдирген. 13-майда УКМК Ысык Көл облусунун саламаттыкты сактоо боюнча координатору 100.500 сом пара алып жаткан жеринен кармаганын жарыялаган. Министр ал акчаны медайымдар кафеге чогулткандыгын билдирген. Кылмыш иши УКМКнын Ысык Көл облусу боюнча тергөө башкармалыгын тергеп жатат. Буга чейин адвокаттын Тилекованы үй камагына чыгаруу өтүнүчү четке кагылып келген. Бейшеналиевге коррупцияга байланыштуу бир нече айып тагылган. Ал камакка алынып, кийин үй камагына чыгарылган. Борбордук Тянь-Шандагы ак шыйрак сары жаз эңилче кырка тоолорунда жана сырт өрөөнүндө жапайы жаныбарлар, анын ичинде кайбирендер быйыл июнь айынын башында табият кырсыгынан кырылган учурлары белгилүү болду. 4-августта жаратылыш ресурстары жана экологиялык министринен билдиришкендей, быйыл туут малында Сарычат жана Ээрташ мамлекеттик коргунда жана анын жака белиндеги тилкелерде 786 кайбирен өлгөндүгү ырасталган. Алардын 540-ы аркар кулжа, 246-сы тоо теке. Көз карандысыз экологдор быйыл кайбирен туут малында көп кырылгандыгын, кырдаалды эске алып, өкмөткө эл аралык мергенчиликке убактылуу тыюу салууну сунуштап жатышат. Өтө чоң кыйроо болду. Кийиктин улактары, аркардын козулары эми тоолуп чоңоюп жаткан кезде болду жанагы апат. Ошондуктан быйыл мергенчилик сезонду кыскартыш керек. Жаныбарларды кичине болсо дагы эс алдыралы деген сунуш. Ээлик аркар жана тоо теке. Ушуларды атууга убактылуу тыюу салып туралы, деди Маралды жайылтуу долбоорунун жетекчиси. Кыргызстанда жаныбарлар катышкан циркке жана коммерциялык зоопарктарга тыюу салуу сунушталганы жатат. Бул тууралуу 4-августта жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда, бул боюнча тийиштүү чечимдик укуктук актылар иштелип чыгууда жана алардын максаты жаныбарларга катаал мамиле жасалышына жол бербөө. Министрлик жогорку кеңештин депутаттарынын ача туяктуу жапайы жаныбарларга аңчылык кылууга мораторий жарыялоо тууралуу демилгесин колдогон бүтүм чыгарып бергенин да кошумчалады. Бүгүнкү күндө дүйнөдө 45 өлкөсүндө оюн-зоок индустриясында жаныбарларды колдонууга толук жарым-жартылай тыюу салынган. Мындай чектөө жаныбарларды мажбурлап үйрөтүүдөгү ташбоор мамилеге, алардын эркиндигин чектеген шартта жашаганына, өлүмгө көп учраганына жана мындай оюн-зооктун балдардын психологиясына тийгизген терс таасирине байланыштуу кабыл алгандыгын жүйө келтирип жатышат. Сценариптик өнүктүрүү министрлиги Азаттыктын коопсуз шаар боюнча долбоору боюнча жөнөткөн кайрылуусуна жооп берген. Министрдин орун басары Индира Шаршенованын 2-августта кол койгон катында айтылгандай, маалыматка караганда коопсуз шаар долбоору 2 этапка ишке ашырылууда. Долбоордун биринчи этабын ишке ашыруунун алкагында Бишкек шаарында жана Чүй облусунун трассаларынын жогорку ылдамдыктагы тилкелеринде аппараттык техникалык комплекстер тарабынан жол эрежесин бузууларды фото жана видеого тартуу жүргүзүлүп жатат деп айтылат маалыматта. Маалыматка караганда, экинчи этаптын республиканын бардык областтарын, 2 республикалык жана 15 райондук маанидеги шаарларда, ошондой эле 73 калктуу конуштарда киргизүү пландаштырылып жатат. Жоопто азырынча экинчи этап толук кандуу ишке бериле электиги айтылган. Буга чейин Санариптик өнүктүрүү министрлиги долбоордун экинчи баскычын ишке киргизүү 2022 жылдын март айында бара турганын, кийин болсо аны июнь айында толук ишке ашырарын жарыялаган. Билим берүү жана илим министрлиги араб өлкөлөрүнөн $100 миллион каржылык колдоо алууну макулдашты. Бул туурасында ведомствонун маалымат кызматынан билдиришти. Аталган макулдашууга Чолпон Атада өткөн араб координациялык тобунун кеңешмесинде жетишилген. Министр Алмазбек Бейшеналиев келишимге ылайык $15 миллион өлчөмүндө грант жана $85 миллион насыя катары алганын белгиледи. Грант билим берүүнүн сапатын жогорулатууга жана окуу китептери менен камсыз кылууга багытталары айтылат. Ислам өнүктүрүү банкынан Абу Даби өнүктүрүү фондунан жана
жана араб координациялык тобунун башка мүчөлөрүнөн алынган насыянын жарымы бала бакчаларды, калганы мектептерди курууга жумшалат деп айтылат маалыматта. Долбоордун натыйжасында 45 000 окуучу, жаңы мектеп, 45 000 жеткинчек бала бакча менен камсыздалары айтылды. 300 тарбиячы жана мугалим үчүн жумуш орундары дагы түзүлөт.